өзү билим берүү системасы өзү үзүлтүксүз процесс. Аны баса белгилеп айтып коюшум керек, мурдагы министр катары. Бала бакча, андан кийин жалпы орто билим берүү системасы, мектептер, андан кийин кесиптик билим берүү системасы, башталгыч кесиптик билим берүү, орто кесиптик билим берүү, жогорку кесип, аны университеттен кийинки билим. Булардын баардыгын эгерде биздин баягындай бир максатыбыз ишке ашып буга чейин эле кандай жакшы жолго түшүп калса, анда балким бир министрликтин алкагында эле карап администрация кылса болот болчу да. Бирок биз 30 жылдан бери жакшы өзүбүзгө Кыргызстандын өзүнө мүнөздүү болгон билим берүү системасын түзүп көрө элекпиз да, түзө элекпиз. Аны моюнга алышыбыз керек, баарыбыз күнөөлүүбүз ага. Советтер Союзунун убактуу билим берүү системасын жоготуп алдык дагы, өзүбүз улуттук билим берүү системасын түзгөн жокпуз да. Эмне үчүн? Ал деле түшүнүктүү. Анткени болуп көрбөгөндөй маалымат абдан көбөйдү. Бала бакчанга барган бала азыр смартфонду пайдаланганды билип калды. Мен эми мектеп окуштан айтпай эле коеюн. Андан кийин окутуунун технологиясы түп тамырынан бери өзгөрдү, татаалдашты, көбөйдү. Демек мектепте түйшүк абдан көп. Анын үстүнө ыкшоолук кылып, мурдагы президенттер мектептердин инфраструктурасын түзүшкөн жок. Акыркы 3 жылда гана мына гимн ойна келдилер, 400 бир жылда 400, 500 мектеп курулат деп. Демек иш абдан көп. Ошон үчүн мен жана мен теңдүү эксперттер биз 3 жыл 4 жыл мурун эле кыйкылып чыкканбыз. Ошо 2022-ге бөлөлү. Бул бир эле мектеп жөнүндө айтып атам. Университеттер канча өзгөрдү? Алардын окуу программасы, стандарттары кандай өзгөрдү? Анан айрыкча илимий изилдөө иштери. Илимий изилдөө иштери азыр болуп көрбөгөндөй баягындай чоң эмелерге дуушар болуп атышат. Ошол эле маалымат технологиясы, нанотехнология, биотехнология, жасалма интеллект, когнитивдик технология керек болсо. Ошон үчүн эки министрликке бөлүнгөн эң туура болду. Биз бунда бир 10 жыл кечиктикти айтат болчумун мен. Эми ар бир министрликтин өзүнүн так даана функциясы болот. Ал жөнүндө Садыр Нурбашевич указында жарлыгында көрсөтүп айтты. Биринчиден, жалпы билим берүү системасын эбегейсиз чоң чарбаны бөлүп алып туруп, эми ошол министр азыр эми Докторгүл Шаршеевна милдетин аткаруучу болуп атыптыр. Ал эми ошо баягы контурун өзү контролдой алат да. 2,5 миңден ашык мектеп бар да. Бала бакчалар канча ачылып атат. Бизде демографиялык өсүш абдан катуу болуп атат. Локалдык түрдө ошол маселелерди чечиш керек. Демек, эмне кылыш керек? Ага кече жарлык аркылуу башталгыч кесиптик билим берүүнү дагы ошо мектепке кошуп койгон жакшы болду. Эмне үчүн? Анткени азыр 12 жылдык өтүү маселеси чечилбеди. 12 жылдык өтүү маселесинде дуалдык система деген түшүнүк бар да. Ошол дуалдык системанын бирден бир аткаруучулардын бири болуп, ошо башталгыч кесиптик лицейлер эсептелет. Аны азыр биз кесиптик лицей деп койбодук, мурун профтех окуу жайлар деп койчу, ПТУ деп койчу да. Ал эми экинчи министрликте айта турган болсок, бул илим, жогорку окуу жана инновация болду. Илим менен инновацияны мурун туура эмес түшүнүп алышып, эки ведомствого берип коюшкан. Илимин билим берүү министрлигине, инновацияны Кыргыз патентке. Ошол Кыргыз патенттин баарын бириктирип, анан калса баягы улуттук аттестациялык комиссияны дагы билим берүү министрлигинин астына койгону эң туура болду. Себеби ал жерде конкреттүү түрдө жооп берет. Эми президенттин астында болгону бул чын эле абсурд. Президент ага колу деле бошобойт, чолосу деле тийбейт, анан баягы формализм көбөйүп кетип атканда ошондон болуп атат. Ошон үчүн бул жерде туура чечим кабыл алынды. Орустар 2002-жылы кабыл алышкан бул чечимди ВАК боюнча. Казактар 2012-жылы кабыл алышкан ВАК боюнча. Ошентип азыр жакшы административдик жолго түштү. Конкреттүү түрдө эки министр эми жооп беришет. Дагы бир нерсе, мамлекеттик тил комиссиясын кошуш керек болчу. Министрлик, билим берүү министрлигинечи. Себеби орустар дагы, казактар да, өзбектер дагы мамлекеттик тил комиссиясын алар эч жагы кошуп койгон. Эмне үчүн? Мамлекеттик тил комиссиясы өзүнүн мыйзамдарын чыгарып, эрежелерин чыгарып, каяка жүгүрбөсүн, мен мурдагы төрага катары айтып атам, жүгүрбөсүн, аны ким ишке ашырат? Эки министрлик ишке ашырат. Билим берүү министрлиги менен маданият министрлиги. Эми бул жагында карап көрүшөр. Бирок менимче азыр конкреттүү контур
anıktалды. Эми эки министр жакшы түшүнгөн болсо өздөрүнүн функцияларын, менимче аткарууга жеңил болуп калды да. Университеттер өз алдынча иштей турган ишканалар бар, университеттер. Бирок алардын ишине көп эле майда чүйдөсүнө киришпей, негизги баягы билим берүү стандартын контролдоп, ана мыйзам аткарылышын контролдосо, менимче университеттердин ортосунда жакшы конкуренттүү эме чөйрө пайда болот. Биринчи кезекте şu эки министрдин кадр маселесине көңүл бурса. Кадр маселеси баягы тааныш, билиш, жердеш, тууганчылык кандай мындай толуп алган. Аны ачыгын айтыш керек. Мен ачыгын айтып жүрөм. Эгерде аны катуу жолго койбосок, анда биздин аракеттерибиз, президенттин эбегейси чоң аракети текке кетип атпайбы? Аны формалдуу түрдө сынак алганда токтотуш керек мектептин директорлорунан. Бардык эркиндикти мектептин директорлоруна бериш керек. Ар бир райондун окуу бөлүмүнүн башчылары башы менен жооп бериш керек. Бул бир. Экинчи, мен жалпы республикалык тестке каршымын. Жалпы республикалык тест эмнеге алып келгенин көрүп атабыз. Балдар элементардык сүйлөм жазганды билбей калышты, диктант жазганды билбей калышты, өзүнүн оюн жеткирип билбей калышты. Вообще биз ушундай калкпыз да, Европаны туурап, керек болсо алардын диверсиялык сунуштарын туурап ушуга келдик. Менимче министр ошол эл агартуу министри ушуга абдан катуу көңүл буруш керек. 12 жылдыкка өттүкпү? Мисалы үчүн мен этап менен дедим эле, быйыл өтөбүз деп токтом кабыл алып коюшту. Мейли, өтөлү. Бирок башка маселе, 12-класска балдар барабы? Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Ошон үчүн ПТУну тиги кошуп койгон абдан жакшы болду. Бир аз болсо дагы баягы маселени чечкенге эме болот. Начар окуган балдар эми ПТУда эле окуп кесип алгандар дурус да. Анан эң башкысы менин кеңешим, менин сунушум, эч нерсени карабай, коррупцияны токтотуп туруп, китептерди чыгаруу маселесин жолго коюш керек. Мурунку министрлер эми аман эле болушун. Италиядан, Индиядан, Израилден чыгарып жүрүшпөдү. Эмне үчүн? Себеби ал жакта коррупциялык схеманы колдонушкан. Биздин өзүбүздүн типография кандай сонун болуп калды. Учкунду Салтанат өзү киришип атып жасабадыбы? Керек болсо миллиарддаган экземплярды чыгара турган кубаттуулугу бар. Бул бир. Анан мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтун калыбына келтириш керек. Мугалим өзү керек болсо 10-11 класстын балдарына караганда начар билип атат да. Айрыкча маалымат технологиясын. Жөнөкөй эле смартфонду билбей жатышпайбы? Компьютердик технологияны билбей жатышат. А искусственный жасалма интеллект жакында кирет, 2-3 жылдын ичинде кирет. Азыр диссертацияларды жазып атышпайбы жасалма интеллект менен? Ошого даяр болуш керек да. Менимче күнү-түнү керек болсо кабинетине жазып койуп алып, уктап иштеген министр керек ал жерге. Анан эми жогорку экинчи министрлик бул жерде бул стратегиялык министрлик болуп калды. Анткени илим өнүк боюнча биз эч кандай эрежеге жетпейбиз. Биздин өндүрүш бир гана илимий негизде болуш керек. Болбосо биздин продукция өзүнүн конкуренттик абалына чыга албайт. Ошондуктан Илимдер академиясын абдан катуу кармаш керек. Илимдер академиясы жөн эле формализмге айланып калды. Аны Садыр Рожеевич ачык эле айтты го. Силер баягы тууганчылык, жердешчилик бар болуп алсаңар, мен силер түп тамырды өзгөртөм деди. Бирок эми бир аз убакыт керек окшойт мындай нерсегечи. Вот ошонун баардыгын башкарган министр керек. Ал министр өзүнүн эбегейси зор авторитети болуш керек. Кеминде илимдин доктору болуш керек. Же болбосо академик болуш керек ал жерде. Эмне үчүн? Анткени өзүнүн тең кишилер менен тең гана сүйлөшөт. Мисалы үчүн сержант генералды башкарабы? Башкара албайт да. Ошондой эле нерсе бизде деле бар да. Бул бир. Экинчи, материал техникалык базаны чыңдоо. Көп университеттер окуу процессине көңүл бурушуп эле университеттердеги илимий изилдөө иштерин мындай эметип коюшкан. Мына мен кафедранын башчысы болдум жакында. Карасам, акыркы 5 жылда бир макала жазбаган мугалимдер бар экен. Илимий макала. Айланайын. Илим менен шугулданбасаң, студенттерге кандай сабак бере аласың? Мына көрдүңбү? Бул табигый илимдерге да тиешелүү, коомдук илимдерге да тиешелүү. Ошон үчүн бул жерде эч ким аямай жок саясат жүргүзүш керек да. Күчтүү гана балдар, кыздар илимий кызматкер болуш керек. Илимдин кандидаты болуш керек, илимдин доктору болуш керек. Бакалавр программасы менен магистр программасын мүмкүн болсо азайтыш керек. Специалитет көтүш керек.
бул Европанын эле бир диверсиялык эмеси болгон. Биз эми эч убакта Швейцария болбойбуз. Биз өзүбүздүн жолубуз бар, өзүбүздүн этнопедагогикабыз бар дегендей да. Анан инновация менен илимди мына бириктирген мен абдан кубанып отурам. Себеби бул экөө баягы Сиам түгөйлөрүндө эле эгиздей эле да. Мисалы үчүн сен кандайдыр илимий технологиялык ишти жасадыңбы? Аны инновациялык методдукка чыгарбасаң, сенин эмеңди илимди карап да койбойт. Анын прикладдык жагына эч ким көңүл бурбойт да. Ушундай маселелер